oshlarni 30 daqiqada ichida kim ko'p yesa g'olib bo'ladi va faqatgina oshimiz. Qarshagina bormi? Biz hozir Qo'ng'u O'zbekistonning Andijon oblastidamiz. Bugun sizlarga екі elді достыққа, dasturxonga chaqirgan osh taymashi turali ko'rsatib beramiz. Ошардың тұрғыны Тоқтосын Бекмаматов Qo'ng'u O'zbekistonga аш таймашына қатышу үчүн баратат. Бүгүн Тоқтосын таймашқа биринчи жолу катышып көрөт. Мақсатыбыз ашты көп жеп жеңип утуш эмес. Бул болгону эки элдин ынтымагын бекемдеш үчүн атайын биз Кыргызстандан келип, бул жактан кылып, бул ашты дагы жегенге ден соолук керек. Мен ар дайым ден соолугума кам көрөмүн. Таймаштын шарты боюнча аш даярдалып, катышуучулардын кимиси көп аш жесе жеңишти багындырат. Мында аштын даярдалышына дагы өзгөчө маани берилет. Кошулмалардын баардыгы нукур азык-түлүктөн даярдалып, катышуучулардын ашы өз-өзүнчө очокто бышат. Qo'y go'shtiga bo'lyapti oshimiz. O'choqda bo'ladi, o'tinlarda bo'ladi. Mana o'tinda bo'lib, o'tinda bir boshqacha bo'ladi. Andijoncha osh. Qirg'izistonlik hamyurtimiz To'xtasinni oshi. Bunimiz O'zbekistonlik To'raxonning oshi. Mana ikkovlarinikini ajratib oldik. Аш болжолду 1 саатта даяр болот. Ага чейин коноктордун маанайын көтөрүп көрүүчүлөргө жандуу өр аткарылат. Даяр болгон аш таразага тартылып, аш палвандардын алдына коюлат. Суусундуктардан көк чай. Таймаштын шарты боюнча ашты колу менен жеш керек. Тамак сиңирүүчү дарыларды ичүүгө болбойт. Bugungi polvonimiz qo'shni Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan tashrif buyurgan Bekmamatov To'xtasun janoblarini taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum. To'xtasun, xush kelibsiz. Andijon shahridan Qorixonov To'raxon janoblari, marhamat. Ikkalanglarga omad, bitta ko'rishib qo'ysak bo'ladi. Катышуучулардын убактысы чектелүү. 30 мүнөттө ким көп аш жесе жеңишке жетет. Ашка кошумча салат дагы бар. Берилген убакытта ашты сиңирүү көнүгүүлөрүн кылса дагы болот. Andijonlik To'raxon polvonimiz 1 kiloyu 300 gram osh yedilar. Bitta qat'iy. Ana endi Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan tashrif buyurgan polvonimiz 1 kiloyu 745 gram. Bugungi ko'rsatuvimizning g'olibi To'xtasin polvon. Таймашка Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын аш палвандары катышат. Негизги максат коңшу өлкөлөрдү дасторкон аркылуу ынтымакка чакыруу. 1 килограмм 800 грамм аш жедим. Мынчалык жейм деп ойлободум да, бирок эми жеп койдум да. Ушундай ар дайым эки элдин достугу, ынтымагы ар дайым ушундай чыңала берсин деп, бул көрсөтүүбүз дагы да уланат деп ойлойбуз.